Саламатсыңарбы балдар? Көптөн күткөн жайкы каникул да келе жатат. Силер эң узак жайкы каникулдагы бош убактыңарды көңүлдүү өткөрүүнү каалайсыңар. Ошону менен бирге коопсуздук эрежесин сактоону да унутпайлы. Адам баласынын турмуш тиричилик коопсуздук маселеси заманбап жашоодо бирден бир маанилүү нерсе. Жашоодо адамдын өмүрүнө коркунуч жаратуучу көптөгөн учурлар болот. Келгиле алардын көп кездешүүчүлөрү менен таанышып алалы. Газ абдан коркунучтуу. Биринчиден газ жарылып кетиши мүмкүн, экинчиден ууланып да калууга мүмкүн. Ошондуктан газдын жыты чыгып жатканы сезилгенде төмөнкүдөө эрежелерди сактоо зарыл. Газ жыттанып жатат деп чоң кишилерге айтуу керек. Дароо терезелерди, эшиктерди ачып, бөлмөнү желдетүү зарыл. Өрт коопсуздугу. Өрт үйдөн сырткары, жерде, токой тилкесинде, чөбү жана өсүмдүктөрү куурап калган жерлерде чыгышы мүмкүн. Мындай өрттөр калкка, өсүмдүктөргө, жаныбарларга зор зыян келтирет. Электр коопсуздугун сактоо эрежелери. Үйдөн, бөлмөдөн чыгып бара жатканда сыналгы, үн алгы, электр чайник, үтүк, зарядка сайылган уюлдук телефон жана башка электр приборлорун сөзсүз өчүрүп кетүү керек. Эч качан электр өткөргүчтү зымды колу менен тартпаш керек. Эч убакта сыйрылган өткөргүчтөн зымдын жанына барбаш керек. Сууга түшүү коопсуздугун сактоо. Сууга чөгүү көп учурларда сууга түшүүгө тыюу салынган жерлерде, көлмөлөрдө, чоңдордун уруксаатысыз сууга түшүүдө, сууга сүзгөндү билбегенден болот. Ошондуктан төмөнкү эрежелерди туура сактоо зарыл. Тез агуучу көлмөлөрдүн жээктеринде эскертүүчү белгилерге көңүл буруу жана алардын көрсөтмөлөрүн аткаруу. Сууда тартипти сактоо, бийиктиктен башын жерге каратып секирбөө, жээктен алыстап терең жерге барбоо, тыюу салынган жерлерге сууга түшүүгө болбойт, жалгыз сууга түшүүгө барбагыла. Балдар, жол кыймылынын эрежелерин да так аткаргыла, анда төмөнкүлөргө көңүл бурабыз. Жол кыймылынын эрежелерин билүү жана ар дайым аткаруу, жолдон жөө адамдар үчүн өтмөк боюнча өтүү, сары түскө көңүл буруу, жолдон светофордун жашыл жарыгы күйгөндө өтүү, кызыл түс күйгөндө токтоп туруу, жолдун машина жүрүүчү бөлүгүндө ойнобогула. Ошондой эле ден соолугубуздун саламаттыгы үчүн гигиеналык эрежелерди сактоону дагы унутпайбыз. Сергек жашоо үчүн физкультура менен машыгуу, жакшылап үзгүлтүксүз тамактануу, уйкуну кандыруу адамдар үчүн зарыл гигиеналык шарттар болуп эсептелинет. Ошондуктан кийим-кечекти, турак жайды таза күтүү, ошондой эле тамак аш даярдоодо гигиеналык эрежелерди сактоо зарыл. Азыркы кырдаалга байланыштуу коронавирустан сактануу эрежелери: колду самындап жуугула, же спирт камтылган антисептикалык каражаттарды колдонгула, жөтөлгөндө жана чүчкүргөндө оозуңарды, мурдуңарды кагаз майлык же чыканааңар менен тоскула. Коронавирус оорусуна кабылган адамдар менен кучакташуудан, өбүшүүдөн, кол алышуудан кармангыла. Коронавирус ооруларынын белгилери: дене табынын жогорулашы, жөтөлүү, дем алуунун начарлашы. Ушул белгилер пайда болгон учурда айланадагыларга жуктурбаш үчүн бир жолу колдонулуучу бет каптарды тагынгыла. Бөлмөнү тез-тезден желдеткиле жана нымдуу чүпүрөк менен көбүрөөк тазалап тургула. Жаныбарлар тектүү азыктарды жакшылап бышыргандан кийин колдонгула. Урматтуу ата-энелер, зомбулук балдардын тагдырына балда чабат. Алардын жашоосунда жана саламаттыгына терс таасирин тийгизгенден тышкары, зомбулук балдардын эмоционалдык абалына жана келечегине да чоң коркунуч жаратат. Ошондуктан ата-энелер балдарыбыздын келечегине кайдыгер карабайлы. Урматтуу окуучулар, жайкы каникулда убакытты туура пайдаланууну да үйрөнгүлө. Бош убактыңарда кызыктуу китептерди окууну сунуштайбыз. Билим адамга кут алып келе турган улуу мүлк. Адам жашоосунда ага эзелтеден терең баа берип келген. Билим адамга канат, билими күчтүү миңди жыгат. Илим окуу булагы, билим өнөр чырагы демекчи, китеп адамдын чыныгы досу жана окутуучусу, акылдуу кеңешчиси жана ишеничтүү жардамчысы. Андыктан жаш кезибизден тартып китеп биздин талыкпаган жандоочубуз болушу керек.